Саламатсыздарбы, биздин урматтуу интернет колдонуучулар. Биз Улуттук банк өзүнүн түз эфирин баштайт. Жана бүгүнкү теманы айтып кетсем, лицензиялоо тартиби кантип жүргүзүлөт коммерциялык банктар боюнча түз эфирде маек курмакчыбыз. Биздин коногубузду тааныштырып өтсөм, бул Улуттук банктын лицензиялоо башкармалыгынын башчысы Зарем Осекеева. Саламатсызбы, Зарем айым? Саламатсызбы. Биздин түз эфирибизге кош келиптирсиз. Жана биз буга чейин да анонс берди элек, ушул тема боюнча негизи абдан актуалдуу темалардан деп ойлоп атабыз. Ушу биринчи алгач ирет маегибизди баштаардан мурда жооп берип кетсеңиз да, Кыргызстанда канча коммерциялык банктар иштейт? Бүгүнкү күнгө карата 23 коммерциялык банктар каттоодон өткөн. Эми акыркыларды айтсак болот. 2025 жылдын декабрында Берекет банк жабык акционердик коом лицензиясын алган. 2026 жылдын январынын башында уже Алма Финанс банк жабык акционердик коомдо лицензия алып, мына бүгүнкү күндө 23 коммерциялык банк бар. Айтсаңыз, ошо Кыргызстанда коммерциялык банктарды ачуу кыйынбы? Кандай талаптар талап кылынат? Эми биринчиден айтканда, биздин банктар жана банк иши жөнүндө мыйзамыбыз бар. Андан тышкары банк ишин лицензиялоо жобобуз бар. Ошо жободо талаптарга документтер, биздин уюштуруучулар жооп берсе талаптарына, анда кыйынчылыктар деле жок. Бүгүнкү күндө эң негизги документтерди айтсак, бул жанагы маалыматты кандай берет, уюштуруучулардын өз тажрыйбасы жөнүндө, өз кандай каражаттары бар, ошону текшеребиз. Андан негизги бизде кынтыксыз ишкер аброюнда текшеребиз. Орусча айтканда бул безупречная деловая репутация, ал албетте текшерилиш керек. Андан тышкары мен айтканда, уставдык капиталды түзгөндө биз каражаттардын улактарын текшеребиз. Банкта сөзсүз политикалар, процедуралар болуш керек. Эң биринчи бул бизнес планы болуш керек. Эмне кылат банк, кайсы жол менен кетет, кредиттик жол менен, депозиттик жол менен, сактык, башка кандай банктык операцияларды жүргүзөт, ошону билиш керекпиз. Ошону карайбыз, көртүндүү кылабыз. Дагы негизинде инфраструктурасын түзүш керек. Ага банктын имараты кирет, маалымат иштөө борбору кирет. Ошону карап, текшерип, талаптар талаптарга документтер баары жооп берсе, анда эч кандай көйгөйлөр болбойт. Негизи ушул банк уюштурам деген адам ушул башынан баштап, лицензия алууга документтерди бергенден баштап, негизи аягына чейин, лицензия алууга чейин канча убакыт талап кылынат? Эми биз деген лицензия банктык ишин алып барууга этаптарды экиге бөлүш керекпиз. Эми 3 деп коелук. Биринчиден эми уюштурууга уруксат алат. Документтерди, өтүнүш кат менен документтерди тапшыргандан кийин 6 айдын ичинде кечикпес караш керек Улуттук банк. Бирок кошумча документтер тапшырылса же бизде суроолор болсо, анда кичине мөөнөттөр узартылат. Уюштурууга уруксат алгандан кийин өзү банк мен айтканда инфраструктурасын кылыш керек, кошумча документтерди караш керек. Андан тышкары биринчиден айта кеткенде кызмат адамдарын да дайындаш керек. Ошондо биз текшеребиз. Андан ошол баарын чогултуп 6 ай берилет. Уруксаттан кийин 6 айдын ичинде ошонун баарын кылып чогулткандан кийин лицензия алууга өтүнүч менен кайрылат. Биз да ошондой эле 6 айдын ичинде караш керекпиз. Демек, кеминде бир 6 ай убакыт кетип калат экен да. Бизде ошо көп эле биздин да көрүүчүлөр жазып коет да, эмнеге мынча көп убакыт 6 ай депчи. Ошондо түшүнүп кетсеңиз. Эми 6 ай көрүнөт да көп депчи. Биз өз тарабыбыздан бул деген биз жарандардын акчаларында сактык саласыз да банктарга. Ошол үчүн биз банкты, анын уюштуруучусун текшериш керекпиз. Сурооаттарды жөнөтөбүз, жоопторду алганча убакытта кетет. Өз процедураларыбызды да кылабыз, имаратын текшеребиз.
ушинтип убакыт менен 6 ай деген көп эмес, ал деген биз үчүн аз да. Бирок биз эми банк секторун өнүктүрүү үчүн ошо 6 айды койгонбуз, көп болбосун деп. Түшүнүктүү. Эгер мындай башка өлкөлөр менен салыштыра кетсек да, мисалы Кыргызстандын коммерциялык банктарга лицензия берүү процедурасы оңойбу же оорбу, башка өлкөлөр менен салыштырмалуу кандай? Эми биз деген башка өлкөлөр менен салыштырылган кыйын болот го дейм, бирок биз караганда эми борбордук банктар өз талаптарын өзү коет да. Бир жагынан мисалы үчүн кызматкерлер боюнча талаптар азыраак болушу мүмкүн, же бизде азыраак документтер жагынан, политикалар жагынан мүмкүн да. Эми айта кетем, мына уставдык капиталды алсакчы, түзөт да банкты ачуу үчүн. Армения, Казакстан, Беларусь, Россияны алгандан, мисалы үчүн Арменияда жогору да. Аларда биздин сомго караганда 5 миллиард сом түшүш керек. Биз бүгүнкү күндө эми банктарга 3 миллиард сомго уставдык капиталды түзүүгө уруксат беребиз. Ушундай ар бир талаптар бар. Эми негизинде карасак, барыңкы эле оңой дейм да, эми документ чогулушу жеңил эле талаптар. Бирок караш керек мыйзамды. Демек башка өлкөлөргө караганда улуттук банктын талаптары жеңилирээк деп айтсак болот экен да, э? Салыштырмалуу. Анда дагы бир мындай суроо да, коммерциялык банктарга лицензия канча убакытка берилет? Убакыттын чектөөсү жок, бирок бул банктык лицензияда эми канча иштесе, иштей алса жакшы иштейт. Өз банктар иштей албаса өз каалоосу менен лицензиясын кайтарууга мүмкүн. Бирок бир чектөө бар, ал лицензияны үчүнчү жактарга берүүгө болбойт. Зарима айым, мен сизге акыркы суроом бар да, ушу кандай учурларда лицензияны банктардан кайра кайтарып алат да? Негизи эле ушул улуттук банктын практикасында ушундай бир учурлар катталды беле? Эми лицензиясын биз сөз түрдө алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Эми бул мыйзамды бузуу, банктын өз каражаттары жетпей калса ушул талаптар да бар. Мисалы үчүн